Бекмамбет Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети Жалал Абад колледжи экономика юридикалык бөлүмүнөн ФК-219 тайпасынын студенти Авазбек кызы Айжандан Исраилова Нускайм Абдыганиевна Жекеге кыргыз тили жана адабияты сабагынан Жусуп Баласагындын Куталчу билим поэмасы санат-насаат маанисиндеги этикалык-дидактикалык эмгек темасына кайтарым байланыш. Жусуп Баласагындын Куттуу билим дастаны аны изилдеген окумуштуулардын ою боюнча түрк тилиндеги алгачкы энциклопедиялык чыгармалардын бири. Анткени анда бардык тиричилик жагдайлар бар. Ал өтө бай этнографиялык маалыматтардан тартып, жүрүш-туруш, адеп, тил, дин, акыл, бак-дөлөт, билим, адилеттик, ыйман, нысап, каниет, жакшылык, жамандык, мамлекетти башкаруу, элге кызмат кылуу, үй-бүлө, кесиптин өзгөчөлүктөрү өңдүү, толгон токой маселелерди мазмунуна чөгөрүп турат. Чыгармада 4 өзөк бар. Алардын ар бири өзүнчө милдетке кетер. Айталы, күн тууду бул өзүнчө образ, бейне. Ал жалпылаштырылган, ошол эле учурда жекече инсан жана дагы адилеттиктин символу, мамлекет башчысы, жекече көз карашы бар атуул. Ал өлкөнүн, элдин турмушун жакшырыш үчүн эң мыкты, таза акылман адамдарды издеп таап, бооруна тартат. Айтолду бул да өзүнчө образ. Бак-таалайдын, бак-дөлөттүн символу. Мамлекет ишинде вазир, аткаруу бийлигин колунда кармап турат. Адилеттүү бийликке таянып, өлкөнү күчтүү, элди бай кыла билет. Актелмиш Айтолдунун уулу, атасынан кийинки вазир. Бирок бул адам акыл эс боюнча атасын кайталабайт. Ал акылга таянган, билим, илимдин символу. Акылман бардык нерсени көрө билет, түшүнө алат жана аларды өз ордуна жайгаштырат. Акыл адамга эки түрдүү келет. Бири табигый төрөлүү менен кошо берилсе, экинчиси билим окуп үйрөнүү менен берилет. Бирок экөө тең адилеттикке таянганда гана пайдалуу жана көпкө созулат. Өткөрмөш бул Айтолдунун иниси. Анын өзгөчөлүк касиети барга каниет кылуу, напсини тыюу, азгырка, кумарга алданбоо. Адамга аз эле нерсе керек. Напсиңди агытсаң, көзүң тойбойт. Бул киши ушундай көз караш менен жашаган, образ жана каниет кылуунун символу. Демек, ушул 4 адам, 4 образ, 4 символ чыгарманын өзөгү. 4 өзөк бул өзүңдү өзүңө таанытуучу, кем карчыңды, бөксөңдү толтуруп туруучу бакубат курал. Бул 4 касиет өзгөчө эмес. Ал кадимки эле, кол жетерлик, ар бир эле адам игерип алуучу сапат. Чыгарма тарыхтын эстелиги. Ал ар бирибизге, сага, мага, баарыбызга таандык насаат. 1000 жыл өткөндүгүнө карабастан, күнү бүгүнкүдөй жаңы, утуру колдонулган жана колдонула берүүчү, маани-маңызы жоголбогон мурас. Дидактика — грек сөзү, кыргызча окутуу, үйрөтүү деген маанини түшүндүрүп, дидактикалык чыгармалар көркөм сөз аркылуу акыл-насаат үйрөтүүчү чыгармалар болуп эсептелет. Жусуп Баласагындын Куттуу билим поэмасы чылык дидактикалык ойдун берметтеринен уюп бүткөн. Чыгарманын кайсы жерине токтолбогон, жайнаган дидактикалык саптарга туш болосуң. Куттуу билим поэмасынын койгон маселеси, көтөргөн жүгү да дидактикалык 4 өзөктүн адилет, бакыт, акыл эс, каниеттин бирдигине негизделген. Ушул 4 өзөктүн биримдиги философиялык ой жүгүртүүнүн жемиши, көркөмдүк менен шөкөттөлгөн дидактикалык ойдун казынасы. Андан кайсы маалда болбосун акыл-насаат үлгү алууга болот.